Автобус одарылган кырсыктан 18 окуучу жабыркап, 4-төө реанимацияга түштү. Окуучулар бара жаткан автобустун артынан келе жаткан GoBus маршруткасы сүзгөн. Манас аэропортунун трассасындагы кырсыктан кеминде 18 бала жабыркаганын номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Маманов журналисттерге билдирди. Анын айтымында 4 бала реанимацияга түштү. Алардын бири оор абалда. Бети ошун жуматысене болгон, ал нейрохирургия жатышты. Алардын бардыгы стабилдүү. 4 бала реанимацияга түштү. Калган балдардын бардыгы туруктуу состоянияда. Азыр списокто эми жасап атышат, азыр беребиз. Биз биринчи очередь баланын ден соолугуда. Анан агерки балдар шоктон даже фамилиясын айта албай. Азыр беребиз 5 мүнөт. Ал эми Чүй облустук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Райымбек Султановдун берген маалыматына караганда, балдар Сокулуктагы ат башы мектебинин окуучулары. Алар Лесной айылынан Манас айылына 2-чи сменадагы окууга бара жатышкан. Эске салсак, бүгүн 20 апрелде Бишкек Манас аэропорту жолунда автобус кырсыктады. Күбөлөрдүн айтымында автобусту артынан келе жаткан GoBus маршруткасы сүзгөн. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз.